Ассаламу алейкум туугандар, кандайсыздар? Назарыңыздарда кайрадан эле Ош реклама каналы. Бүгүн 10 май 2024 жыл туугандар. Мен сиздерге Ак Бура дарыясынын боюнда, Навай парктын жанында жайгашкан сатылуучу 2 бөлмөлүү квартира тууралуу маалымат бермекчимин. Базардын жанында эле болуп калат. Видеону аягына чейин көрүңүздөр. Баасы дагы өтө жакшы баага коюлду. Сатыла турган 2 бөлмөлүү квартирабыз мына ушул 13 кабаттуу жаңы домдо жайгашкан. Safari деген курулуш компания куруп берген дом. Кудай буюрса 1-2 айдан кийин ачкычтары тапшырылат экен. Техпаспорттары, ачкычтары эко чогуу 1-2 айдан кийин тапшырылат экен туугандар. Дареги Макаренко туугандар, Монуев жана ошондой эле Тилеке Батыр көчөсүнүн кесилиши, Ак Бура дарыясынын бою. Анан бул тарапта туугандар Навай парк, билесиздер. Бул жакта болсо базар, ушундай сонун жерде жайгашкан. Так. Экинчи подъездге киресиздер туугандар. Сатылуучу квартирабыз 9-кабатта. Негизи дом жана айтып өттүм, 13 кабаттан турат. Чыкканыңыздарда нол жагында дагы коридордун ушундай панорамный терезелерди орнотуп койгон. Полдон потолокко чейин экен, көрүп атасыздарбы? Анан туугандар ушул жерден домдун алды, ал жакта Ак Бура дарыясы, Навай парк, Сулаймантоо базар бүт бардыгы көрүнүп турат туугандар. Мына ушундай сонун жерде сатылуучу квартирабыз жайгашкан. Анан бул тарапта 2 лифт кызматта, кадимкидей чыгып келе бересиздер. Коридорлору, подъездери дагы кеңири, албетте эле бүт бардыгы бир сыйра ремонт болуп, анан сиздерге тапшырылат. Ал жагын билесиздер. Анан туугандар, бул строй компанияны айттым, Safari. Анан бул мына ушундай бышкан кирпич менен тургузулган. Башка компанияларды билесиздерби туугандар? Мындай пеноблок, газоблок менен тургузуп коет, а бул жерде бышык кирпич менен тургузулган экен. Ушуну дагы жакшылап эске алып коюңуздар. Бул 9-кабат, 4 квартира жайгашкан бир подъездде. Сиздердики болсо мына лифттен чыгып эле келгениңиздерде сол тарапта болуп калат. Бирок эшикти кудай буюрса кийинки айда орнотуп берет фирма. Электромонтаждары бүткөн, квартиранын ичи кумшубак болгон. Мына ушундай отоплениянын батарейкалары да киргизилген, айнек терезелери коюлган туугандар. 2 бөлмөлүү квартира өтө кеңири, жалпы аянты 82 квадрат метр экен. Өтө кеңири туугандар. Жок, кечиресиздер, 80 квадрат метр дегеним. Бирок эшикти ачып ушул жерден квартирага кирип келе бересиздер. Киргениңиздерде бул жер холл. Холдун жалпы аянты туугандар 12 квадрат метр. Жалпысынан квартира 80 квадрат метр. Бардык условиялары бар. Отоплениянын батарейкалары киргизилген, газ деле келет туугандар. Бул биринчи бөлмөсү. Залдын жалпы аянты туугандар 19 квадрат метр. Мына жерден дагы Ак Бура дарыясы, Навай паркы, Сулаймантоо дегеле шаардын буш-буштары дагы көрүнүп турат экен. Айнек терезелерин дагы көрүп атасыздар, полдон потолокко чейин. Так, ошондо бул зал болду. Анан бул жагы болсо экинчи бөлмөсү, кухня, жок, кечиресиздер, спальня дегеним. Бул спальня, жалпы аянты 15 квадрат метр. Айнек терезелери да коюлган туугандар. Күнгөй тарапта жайгашкан квартира, жарык болуп, сонун болуп көрүнүп турат азыр. Так, бул жактан киресиздер квартирага. Анан бул жагы ажытканасы 2 квадрат метр, бул жагы душ 3 квадрат метр. Ичи дагы кеңири. Анан мына жерде бош орундук, бул жерге стиралка, аристон бүт бардыгын ушул жерге дагы коюп алсаңыздар болот. Же шкафчик жасап алсаңыздар болот, варианттары көп. Бул жака кире турган болсоңуздар туугандар, бул кухнясы өтө кеңири экен. Жалпы аянты 21. Калаган тамагыңыздарды кылып, калаган конокторуңуздар чакырсаңыздар болот. Кухнясы кеңири. Бул жакта лоджиясы дагы бар. Ушундай айнек терезелери бар. Анан бул жерден туугандар мечит, Монуев көчөсү. Мына жерде 2 визиондун дому. Бул жактан келечек базары бүт бардыгы көрүнүп турат. Локация өтө сонун туугандар. Не керек болсо бардык жака пешком барып келе бересиздер. Эми ушул 2 бөлмөлүү квартиранын баасын айтайын. Негизи квартира 80 квадрат метр, ар бир квадрат метри $750 бааланды. Ала турган реальный адам болсо жакшы кеми болот деп атат ээси дагы. Вариант обмен жолдорун ээсине чалып өзүңүздөр түзмө түз сүйлөшөсүздөр. Барыңыздарга ийгилик туугандар, ушундай сонун жерде жайгашкан
2 бөлмөлүү квартираны колдон чарбаңыздар. 1-2 айдан кийин Кудай буйруса тех паспорттары тапшырылат экен.